Саламатсыңар урматтуу окуучулар, силер менен Кара Көл шаарындагы Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын география мугалими Тагаева Паризат Аралбековна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы табигый кырсыктардын мүнөздүү белгилери. Бүгүнкү сабакта окуучулар табигый кырсыктардын өзгөчөлүктөрү жана белгилерин үйрөнүшөт, табигый кырсыктардын кесепеттерин түшүнүшөт, адам баласы табигый кырсыктардан сак болуу зарылдыгын билишет. Темага киришүүдөн мурун үй тапшырмасы боюнча төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет кылып көрөлү. Табигый кырсыктардын келип чыгуусунун себептеринин бири бул эмне? Климаттын глобалдуу жылышынын негизги себептеринин бири бул эмне? Силер жооп берүүгө аракет кылдыңар. Азаматсыңар балдар, эмесе жоопторго көңүлүңөрдү бурам. Табигый кырсыктардын келип чыгуусунун себептеринин бири бул дүйнөлүк климаттын өзгөрүшү. Климаттын глобалдуу жылышынын негизги себептеринин бири бул парник эффектиси болуп эсептелет. Темага байланыштуу негизги терминдерди эсибизге түшүрүп алалы. Кырсык өзгөчө кырдаалды алып келген бузулуу, кыйроо кубулушу. Табият кырсыктары адамзатты кырсыкка жана материалдык бүлгүнгө учуратуучу жана экономикалык жоготууларга алып келүүчү табигый кубулуш процесс. Урматтуу окуучулар, биз мурунку өтүлгөн темада табигый кырсыктардын бөлүнүшү, анын келип чыгуу себептери тууралуу маалымат алганбыз. Ал эми бүгүнкү темада табигый кырсыктардын түрлөрүнүн мүнөздүү белгилери тууралуу үйрөнөбүз. Анткени табигый кырсыктардын келип чыгуусунда өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөр бар. Ал өзгөчөлүктөрдү билбей туруп, табигый кырсыктарды алдын алуу иштерин жүргүзө албайбыз. Эмесе табигый кубулуштардын айрым бир түрлөрүнө токтолуп өтөлү. Жер титирөө. Жер кыртышында же жогорку мантияда күтүүсүз жылышуудан, жаракка кетип ажыроодон улам келип чыккан жана катуу термелүүлөр түрүндө кеңири аралыкка тараган жер астындагы силкинүүлөр жана жер үстүнүн термелиши жер титирөө деп эсептелет. Жер титирөөнүн негизги белгиси: эгерде 5-6 балдык жер титирөө башталса, бул коркунучтуу белги. Биз мурунку өтүлгөн темаларда жер титирөөнүн өлчөмү 12 балдык шкала менен өлчөнөт деп айтканбыз. 9 балдык жер титирөө Рихтер шкаласы менен, ал эми 12 балдык жер титирөө Меркали МСК аппараты 64 аппараты менен өлчөнөлөт. Демек, жер титирөө жер кыртышындагы тектоникалык плиталардын кагылышуусунан пайда болот. Адамдардын өмүрүнө, ден соолугуна коркунуч алып келет. Жер титирөөлөрдүн пайда болушунда эки негизги себеп бар. Биринчиси табигый себептер, экинчиси антропогендик же адамдын чарба жүргүзүү иш-аракетинин себебинен пайда болот. Антропогендик жер титирөөнүн пайда болушунда төмөндөгүдөй себептер болушу мүмкүн. Жер астында жүргүзүлгөн инженердик техникалык иштер, ири кубаттуулуктагы жардыруулар, жасалма көлмөлөрдү куруу, шаарларда көп кабаттуу үйлөрдү куруудагы курулуш иштери, жерден кен байлыктарды казып алуу. Мына ушул сыяктуу иш-чараларды жүргүзгөндө жер титирөө пайда болушу мүмкүн. Кийинки табигый кубулуштардын бири бул кар көчкүсү. Кар катмарынын чоң ылдамдык менен төмөндү көздөй жылышы бул кар көчкүсү деп аталат. Кар көчкүнүн жүрүшүнүн негизги себептеринин бири тоого кардын ири көлөмдө жаашы, жердин үстүнкү бетинин жаңы жааган карды өзүнө кармай албай калышы, тоо капталдарынын төмөн жагындагы кардын бошоп калышы, тоо капталдарындагы кардын бетине шамалдын, үн жаңырыгынын, оор күчтөрдүн тийгизген таасиринен болушу мүмкүн. Ар түрдүү аймактардагы тоо капталдарындагы жаткан кар катмары көчкүнүн пайда болушуна мүмкүнчүлүк түзөт. Кар көчкүлөрдүн пайда болуусуна саатына кардын 3-5 сантиметр жаагандыгы себеп болот. Кар көчкүлөрдүн жүрүшүнүн эң коркунучтуусу кыш-жаз мезгили болуп эсептелет. Кар көчкүлөрдүн 95% ушул мезгилде катталган. Кар көчкүлөр сутканын каалаган мезгилинде болушу мүмкүн. Көбүнчө күндүз болот. Урматтуу окуучулар, төмөнкү эпизод бул Төлөмүш Акеевдин Ак илбирстин тукуму фильминен. Мына ушул фильмди көрсөңөр, кар көчкүнүн жүрүшүнө күбө болосуңар. Кийинки табигый кырсык бул тоо көчкүсү. Бул ири көлөмдөгү тоо тектеринин талкаланып, асказоолордун чокуларынан төмөн көздөй кулашы. Табигый жактан пайда болгон тоо көчкүлөрү көбүнчө тоолордо, деңиздин жана дарыянын жээктеринде болот. Алар көпчүлүк учурларда тоо тектеринин талкалануусунан суунун жеп кетишинен пайда болот.
Жер көчкү оордук күчтүн таасиринен тоонун капталы менен тоо тектеринин жылышы. Жер көчкүнүн пайда болушунун себептери: табигый себептер жана антропогендик же адам ишмердүүлүгүнүн таасири. Жер көчкүлөрүнүн таасиринен калктуу пункттар, айыл чарба аянттар бузулат. Адамзат жана жаныбарлар өлүмгө дуушар болот. Жер көчкүлөрүнүн болоорунун алгачкы белгилери имараттардагы жарылуулар, жолдордун жээктеринин ажырашы болуп эсептелинет. Жер көчкүсүнүн жүрүшүнүн табигый себептеринин бири бул жер кыртышынын суу менен жемирилишинин натыйжасында капталдардын тик болушунан, тоо тектеринин талкаланып кайрадан нымдуулуктан бошоңдой башташынан, жер титирөөлөрдөн. Ал эми антропогендик себептери тоо тектерди иштетүүнүн технологияларынын бузулушунан, тоо капталдарындагы токойлорду, өсүмдүктөрдү кыюудан, тоо капталдарын туура эмес пайдалануудан болот. Кийинки табиаттын аламат көрүнүштөрүнүн бири бул сел. Сел тоо сууларынын нугунда капысынан пайда болгон баткактуу же таш аралашкан суу ташкыны, нөшөрлөгөн жамгырдан, кардын тез эрүүсүнөн, тоо, дарыя сууларынын кокусунан көбөйүшүнөн пайда болот. Селдин негизги белгиси: мында сел ылай кум таш массасынан турат дагы, катуу келип өтө кыска мөөнөттөгү суу агымы болуп эсептелинет. Мен уккандан бир көргөн демекчи, мен силерге төмөнкү селдин жүрүшү боюнча видеону сунуштургум келип турат. Былтыркыдан көп, былтыр бул да аз келген. Дагы бир табигый кырсыктардын бири бул өрт. Өрт адамдын өмүрүнө коркунуч алып келүүчү жана материалдык баалуулуктарды жоготуу менен коштолгон, башкарууга мүмкүн болбогон процесс. Өзгөчө кооптуу кырсык бул токой өрттөрү. Токой өрттөрү стихиялык түрдө пайда болгон табигый өрттөр. 2019 жылда дүйнөнүн көңүлүн бурган бул Австралиядагы токойдун өрттөнүшү болду. Чет элдик басылмаларга таянсак, бул өрт кырсыгынан 1 миллиардтан ашык жандык күйүп жок болгон. 5 миллиондон ашуун гектар аймакты жалмап кеткен жана адам өмүрүн дагы алып кетти. Урматтуу окуучулар, жаратылыштын коркунучтуу кубулуштары жана алардын мүнөздүү белгилери жөнүндөгү маалыматты толуктоо үчүн окуу куралынын 148 бетиндеги 29 таблица менен таанышып чыккыла. Мен силердин бул таблица менен таанышып чыгууңарга ишенем. Адам баласы эмне үчүн табигый кырсыктарды билүүсү керек? Учурда эмне үчүн табигый кырсыктардын саны көбөйүүдө? Мына ушул суроолорго жооп бересиңер. Ал эми өзүңөр кандайдыр бир табигый кырсыктарга күбө болгон болсоңор же уккан болсоңор, алар жөнүндө өзүңөрдүн оюңарды бөлүшкүлө. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.